Ойлоп көрсөң кабыл болуп эле атат. Да, жакшы ой жүгүртүп көргүн. Дуа кылып атат дейт. Ойлонуп эле мындай сурап коюп, да токто ойлонуп, да сурап коюп, токто ойлонуп, да берил жүрөктөн. Мейли, малы дүйнөдөн алдын биз күнөөлөрдүн кечиришине муктажбыз. Тоолордун кабыл болушуна муктажбыз биз. Дуач сага келе айткан балени дагы, сага түшкөн балени дагы. Мейримдүү ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Аламдарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жанагы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын саламдары жана салаваттары болсун. Бүгүнкү сабагыбыз Ал-Мабхасул Аввал Мафхумуд Дуа ва Фадаилу. Биринчи бөлүм дуа жана дуанын артыкчылыктары деген темада экен. Дуанын сөздүктөгү мааниси чакыруу же кайрылуу деп эле маани берсек болот. Ибн Мазур айтат: "Да'ар-раджулу да'ван ва дуаан надаху." Бир киши чакырды же кайрылды деп дагы айтсак болот дейт. Бир адам башка бир адамга кайрылуусу же чакыруусу дагы буга дагы айтылат дейт. Же болбосо ад-да'ва динге чакыруу дегенди дагы пайдаланып кетсек дагы боло берет. Мисалы, да'ауту фуланан ай сихту бихи вастадайтуху. Мен ага кайрылдым, аны чакырдым. Динге чакырдым, ыйманга чакырдым дегендей. Булардын баары ошол дуа болуп аталат. Тарифу дуа фи шар'ин. Шариатта дуанын мааниси кандайча айтылат. Амма фи шар' фақад урифа би'иддати тарифатин минха. Шариатта бир нече аталышта аталат дейт дуа деген. Биринчиси мисалы хуар-рагбату илаллах. Аллах Таалага умтулуу жана ага кайрылуу деп дагы маани берсек болот экен дуа дегенге. Ар-рагба илаллах. Аллах Таалага умтулуу же ага кайрылуу. Wa qala al-Khattabi rahimahullah wa ma'na ad-du'a istid'a'u al-'abdi rabbahu 'azza wa jalla al-'inayata wa istimdaduhu iyyahu al-ma'unata. Имам Хаттаби айтат, дуанын мааниси кул жаратканына кайрылып дуа кылат. Анын камкордугун жана жардамын сурайт Аллага кайрылып. Ва хакыйкатуху изхарул ифтикару илайхи. Эми дуанын акыйкаты кандай десе, Аллах Таалага муктаждыгын көрсөтүү дейт. Аллах Таалага бир нерсеге муктаж болсоң кайрыласың. Демек өзүңдүн муктаждыгыңды көрсөт Аллага. Кайсы нерсеге муктажсың сен? Күнөөлөрдүн кечирилишине муктажсыңбы? Жалбарып дуа кыл. Тоолордун кабыл болушуна муктажсыңбы? Жалбарып кайрыл. Малы дүйнөгө муктажсыңбы? Жалбарып кайрыла бер. Карызыңдын төлөөсүнө муктажсыңбы? Жалбарып Аллага кайрыла бер. Демек, муктаждыгыңды билдиришиң керек Аллах Таалага дуа кылып. Сенин кайсы нерсеге муктаж экендигин Аллах Таалага жалбарып дуа кылып билдиришиң керек dedi. Ваттабару минал хаул вал кува. Күч кубаттан тайып, кыйналып аткан мезгилиңде Аллах Таалага кайрыл. Күч кубат сурап дуа кыласың Аллах Таалага. Ва хуа симматул убудия. Эми Аллах Таалага өзүңдүн муктаж экендигиңди, кайсы нерсеге муктаж экендигиң, Алладан кайсы нерсени талап кылып аткандыгыңды билдиргениң бул кулчулуктун белгиси болуп аталат. Ва стишару зилла ал-башария. Адамдык алсыздыкты сездире билүү. Адам алсызсың. Алланын алдында өзүңдүн алсыздыгыңды селдирип дуа кыласың. Ва фихи ма'на сана ала Аллах азза ва жал ва идафатул жуд вал карам илайхи. Эми дуада Аллах Таалага мактоо болуш керек. Аллах Тааланын берешендигине, кең пейилдигине таандык нерселер менен дуа кылыш керек дейт. Аллага жалбарып дуа кылып аткан мезгилиңде Алланын берешендиги, Алланын кең пейилдиги, Ва аррафаху Ибн ал-Каййим рахимахуллах би кавлихи ва талабу ма янфа'у да'i ва талабу кашфа ма ядурруху ау диф'аху дейт. Дуа деген дейт бул киши айтат. Адам баласына пайдасы тийген нерсени Алладан талап кылуу дейт. Анан зыяны тийген нерсенин алдын алуу же аны тосуп салууну жараткан Алладан суроо дейт. Демек, чын эле биз дуа кылганда өзүбүзгө пайдасы тийген нерсеге дуа кылабыз да. Анан жалаң эле пайдасы тийген нерсени талап кылып дуа кыла бербей, балким бизге келаткан зыянды дагы тосуусун пана тилеп Алладан дуа кылабыз. Ва урифа би аннаху ибдихал илаллахи таала бис-суал. Эми дуаны дагы мындай бир аныктамасын айтсак болот дейт. Аллах Таалага жалбарып суроо. Кайрылып сурайсың Алладан. Ва рагбату фима индаху минал хайр. Алланын алдырындагы жакшылыктарга үмүт кылып дуа кыласың. Ал-хайр баардыгы Алланын колунда. Жакшылыктардын баардыгы. Кайсы жакшылык талап кылсаң, Аллага жалбарып дуа кыласың. Ва тадарру илайхи фи tahqiqil матлуб ва najat minal marhub. Коркунучтан кутулуу үчүн өзүң талап кылган нерсеге жетүү үчүн Аллах Таалага жалбарып дуа кыласың. Экинчи темабызда фадаилу дуаим. Дуанын фазилеттери жөнүндө айтат экенбиз. Лид-дуаи фадаил азима ва самарат жалила ва асрарун бади'a минха. Дуанын улуу артыкчылыктары бар, чоң жемиштери бар, анан кереметтүү сырлары бар дейт.
Birinchisi, anna du'a ta'atun lillahi wa imtithal li amrihi azza wa jalla. Birinchi paydасы duanın. Çındığında dua Allah'a başı olup atılады. Allah'ın buyruqlarını atqarı olup atılады dua. Allah Taala Kur'anda aytadi: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Selerдің Rabbiңер жаратқаныңар айтады, мага дуа кылла, силердин дуаңарды кабыл кылайын дейт. Демек, дуа дагы эмне экен? Бул Аллага баш ийүү болуп аталат. Алланын буйруктарын аткаруу болот. Вад'ууху мухлисина лахуддин деди. Аллахка берилип, жардам сурап, жаратканга кайрыл. Андан тилен, кандай тилегиң болсо демекчи. Фаддаи мути'у лиллахи мустажибун ли амрихи. Демек, Аллага дуа кылып аткан адам Аллага моюн сунуучу болот. Анын буйруктарына баш ийүүчү болот дейт. Экинчи пайдасы: ассалама минал кибр. Текеберликтен сак саламатта болуу. Дуа кылып атканда текеберлениш керек эмес. Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин. Роббиңер мага дуа кылгыла деди, дуаңарды кабыл кылам. Мага дуа кылбай текеберленгендер булар жакында кор болуп тозого түшөт деп айтты деди. Демек, дуа кылып аткан мезгилде текеберленмеш керек. Ал дегени жараткан Аллага гана сураш керек бардык нерсе. وقال الإمام الشوكاني في هذه الآية والآية الكريمة دلت على أن الدعاء من العبادة. İmam Şevkani aytат, мына ушул аятты далил келтирип, демек Аллах Таала мына ушул аятта дуанын ибадат экендигин бизге баяндап берди. Дуа дагы өзүнчө бир ибадат. Биз аткарып аткан ибадаттын түрлөрү бар, туурабы? Намаз, орозо, зекет, ажылык. Дуа дагы ошондой эле ибадат деди. Жалбарып дуа кылганын дагы ибадат. Fa innahu subhanahu wa ta'ala amara ibadahu an yad'uhu. Мына ошондуктан Аллах Таала Куранда пенделерин ага дуа кылышын буйруп атат. Дуа кылгыла дейт. Мен силердин дуаңарды кабыл кылайын. Инналлазина ястакбируна ан ибадати. Мага дуа кылбагандар, булар жакында кор болуп тозого түшөт dedi. Демек, дуа дагы ибадат. فافاد ذلك ان الدعاء عباده. Бул дуа ибадат экен. Ва анна тарка дуа الرب سبحانه استكبار. Ал эми дуа кылбай коюу бул текеберленүү болуп аталат дейт. Вала акбах мин хаза истикбар. Эми текеберчиликтен дагы жаман сыпат барбы дейт. Демек, жараткан Аллага дуа кылуу ибадат кылбай коюу бул текеберленүү деди. Текеберленүү ал муктаж эместигиңди билдирип атканыңдын белгиси. Жок. Ифтикар илайхи деп өтүп биз жогоруда. Сен дуа кылып аткан Аллага муктаждыгыңды билдирсең, муктаждыгың бар Аллага. Ал эми дуа кылбай койгонуң демек беймуктаждыгыңдын белгиси. Беймуктаждык бул текеберликтин белгиси болот. Wa kayfa yastakbiru al-'abdu 'an du'a'i man huwa khaliqun lahu wa raziquhu wa mujid min al-'adam wa khaliq al-'alam ajma' wa raziquhu wa muhyihi wa mumituhu. Пенде эми кантип дуа кылбай койбосун дейт да. Кантип дуа кылбай коет пенде? Алланын жараткан экенин билсе, ырыскы берүүчү экенин билсе, жоктон бар кылганын билип турса, ааламдын баарын Алла жаратканын билип турса, анан пенде кантип дуа кылбай коет деп атат да. Дуа кылыш керек дейт. Бул дуа ибадат. Фала шакка анна хаза al-istikbar tarf min al-junun. Эми Аллага дуа кылбай текеберленип, өзүңдүн беймуктаждыгыңды билдиргениң бул акылсыздык, акылыңдын тайкылыгынын белгиси деди. Ва шу'батun min kufranин ni'am. Алланын берген жакшылыктарга нашүкүрлүк кылгандын белгиси болуп аталат. Үчүнчү артыкчылыгы, фазилети ад-дуау ибада дейт. Дуа бул ибадат деди. Жогорку аятта бизге далил болот, дуа дагы ибадат экендигине. Ошон менен биргеликте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы хадисинде айтат: "Ад-дуау хувал ибада" деди мына. Дуа бул ибадат деди. Демек, аят дагы далил болду, Пайгамбардын сүннөтү дагы далил болду, дуа ибадат. Дуада эмне кылышыбыз керек экен? Демек, зерикпешибиз керек экен, алсырабашыбыз керек экен. Эмнеге муктаждык болсо, муктаждыгыңды сурап дуа кылышыбыз керек экен. Ад-дуау акраму шай'ун алаллах. Дуа бул Аллах Таалага эң жагымдуу, сүйкүмдүү, сыйлуу нерсе болуп аталат Алланын алдында. Аbu Hurayra, ani Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Hurayra rivayet edilen hadiste Peygamber aytdı. Leysa şey'un akrama alallahi azze ve celle mined dua. Allah'ın aldında sıylıurak duadan başka hiç nerse yok dedi Peygamber. Demek dua bul Allah'ın aldında sıyluu nerse. Жалбарып Аллага кайрылышыбыз керек. Ошондон айтабыз. Махлукаттарга кайрылыштан алдын биринчи Халикке кайрылыш керек. Жаратылган нерселерге, пенделерге кайрылып сураганча биринчи Алладан сураш керек. Себеби дегенде биз иман келтиргенбиз, Аллах Таала бизди жоктон бар кылды. Оğlu жок элек, кийин бар кылып койду. Рызкы берүүчүбүз Алла, жаратуучубуз Алла, өлтүрүп тирилүүчү дагы Алла. Бардык нерсеге кадыр зат дагы Алла. Демек, сенин башыңда эмне мүшкүл бар, эмне кыйынчылык бар? Мүмкүн карыздарсың. Мүмкүн кая капага баттың. Мүмкүн ооруп аткандырсың. Мүмкүн дагы башка нерселерге муктажсың. Кайсы нерсеге муктаж болсоң, Аллах Таалага муктаждыгыңды билдирип дуа кыл, иншалла, дуаңды Алла кабыл кылат. Дуа дагы ибадат деди. Бешинчи артыкчылыгы. Дуа бул Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон амалдардын бири. Ибн Масуд
rivoyat qilgan hadisda salulloha min fadli. Alloh taoladan ortiqchiligini so'rag'ila dedi payg'ambar hadisda. Fa innalloha yuhibbu an yusal. Alloh taolo ondan so'raganni yaxshi ko'radi dedi. Demak, Alloh taolaning ortiqchiligini so'ra, Allohdan faziletini so'ra. Ondan Alloh taolo duo qilsang, duoңды qabul qiluvchi zot. 6-chi ortiqchiligi, duo sening ko'krogingning kenen bo'lishina sababkor bo'ladi dedi. Ko'kroging tar emas, ko'kroging kenen bo'lishina sababkor bo'ladi. Duo sening qayg'ı qapаңды ketirgenge sebep bo'ladi dedi. İşleringdin жеңилдешине себепкер bo'ladi. İşlerin o'g'irlashib baratабы? Allohga жалбарып duo qil. İşing yaxshimi? Береке berishini so'ra. O'g'irib atasыңбы? Денсаулық tilab so'ra. Demek Alloh taologa qayrilуу senin qayg'ı qapаңды ketirip işingdin жеңилдешине себепкер bo'ladi. Жүрөгүм тарайып, кыйналып, өзүнчө эле бир кайгы капага батып, дүнүйөм аябай тарайып кетти. Не кылсам болот деп келет го? Дуа кыл. Дуа кыл иншалла. Аллах таала ишиңди жеңилдетип, абалыңды оңдоп, кайгы капаңдан оолак кылат. 7-чи артыкчылыгы. Дуа кылуу Аллах тааланын ачуусун кайтара турган нерсе деди. Дуа сабабун лидафи гадабилла. Фа ан лам ясалилла ягдаб алейхи. Ким Алладан сурабаса, Аллахга ачууланат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Ман лам ясалилла ягдаб алейхи." Ким Алладан сурабаса, Аллахга ачууланат деди. Sen Allah'dan sura. Surашты bilbey atsak gerek de. Allah'ın kazınası gelen. Бирок Allah'ın kazınasından surap alış kemçildigimiz var da bir olsa. Bizge berilbey kıynalıp atkanыбызга караганда. Кайгы капага бөлөнүп, мүмкүн карыздарың көптүр. Мүмкүн дүнүйөң тарайып кетти, жашоодон зеригип кеттиң. Кечеги жашоом менен бүгүнкү жашоомдун айырмасы жок деп кайгырып калпаланып калсаң, анда сен дуа кыл, Аллах таала абалыңды оңдоп ишиңди жеңилдетет. Анан Алладан сурабасаң, Алла ачууланат сага. Анан жаратканыбыз Алладан сурабай, анан кимден сурашыбыз керек? Бирөөгө барып кайгы капамдан оолак кыл десең, сени кайгы капаңды жеңилдете албайт бирөө. Алла ишиңди жеңилдете албаса, эч ким жеңилдете албайт ишиңди. Ооба. Ошондуктан Аллага жалбарып дуа кылуу. 8-чи пайдасы, Алланын уруксаты менен дуада көптөгөн пайдалуу, анан жемиштүү нерселер бар dedi. Fa iza ata ad-da'i bi shara'it al-ijaba fa innahu sayahsu 'ala al-khayr wa sayanalu nasiban wafiran min thamarati ad-du'a wa la budda. Эми пенде жалбарып Аллах таалага дуа кылып, дуанын кабыл болуш шарттарын аткарып кое турган болсо, бардык жакшылыкка жетет дейт. Демек дуа кыл, дуаңдын кабыл болушунун шарттары бар. Ошол шарттарын толукта. Анан сага сен сураганда жакшылыктар берилет dedi. Fa Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul: "Ma min ahadin yad'u bi du'a'in illa atahu Allahu ma sa'al aw kaffa anhu min su'in mithluhu ma lam yad'u bi ithm aw qati'ati rahim." Abu Hurayra айтат, пайгамбар sallallahu alayhi wasallam мындай деп айтып жаткан уктум дейт. Кайсы бир адам Аллах таалага дуа кылса, Аллах таала анын сураганын берет. Же болбосо, мына ошого окшогон эле жамандыктан тосуп коет. Эгерде ошол дуасында күнөө болбосо, же карым катташты үзүп коюу болбосо деди. Дуа кылып атканда күнөөдөн оолак бол. Тууган урук менен карым катташ үзүлүп, же кандайдыр бир күнөө иштерден дуа кылба. Мына ушул нерселерден оолак болсоң, сенин Аллах таала сураганыңды берет. Эгер сураганың берилбей калса, ошондой эле бир баланы сенден тосуп коет. Сураганым берилбеди мага деп капа болушуң мүмкүн, бирок сенин башыңа келе айткан бир баланы Алла тосуп койгондур. Аны сен билбейсиң. Ошондуктан Аллах таала не деген Куранда? Селер жакшы көргөн нерсе жаман болуп чыгышы мүмкүн. Селер жаман көргөн нерсе жакшы болуп чыгышы мүмкүн. Селер билбейсиңер, Алла билет деген. Сен дуа кыла бер, дуа кыла бер. Сага дуа берилбей калса, талап кылган нерсең. Үмүт кыл иншалла. Сенден бир бале тосулду. Шонун ордуна. Кабыл болбоду деп кайгы капага батыштын кажети жок dedi. Fa fi zalika dalilun ala anna du'a al-muslim la yuhmal. Мына ушул хадис далил болот. Мусулмандын кылган дуасы текке кетпейт дейт. Жок болуп кетпейт, кылган дуаларыңдын бардыгы. Не сурап дуа кыл, дуаң кабыл болбоду дей бересиң, кабыл болбой калса, бирок текке кетпейт эч качан. Бал ю'тама сa'аlahu. Балким ал сураган нерсеси берилет. Же сураганы заматта берилет, же ахиретке кечиктирилет. Же болбосо, сенин башыңа келе аткан бала ошол себептен тосулат. Өзү алдыда башыңа келе турган бир бала бар эле. Сен сураган нерсе аткарылбады, бирок анын ордуна ошол баледен сен Алла тосуп койду. Мындан да үмүт кыла бер да. Биз суралган нерсе берилсе разыбыз, берилбей калса наразыбыз да. Тура? Ага. Qala Ibn Hajar rahimahullah kullu da'in yustajabu lahu, lakin tatanawwa'u al-ijaba. Kim дуа кылса, бунун дуалары кабыл болот дейт. Бирок анын кабыл болуу бир нече түр менен кабыл болушу мүмкүн дейт. Таратан тaqa'u bi ayni ma da'u bihi wa taratan bi wa'dihi. Кээде сенин сураган нерсеңден дал өзү берилет. Же болбосо, сен сураган нерсени дал өзү берилбесе, анын ордуна башка нерсе берилет. Сен ошол өзүң талап кылганды үмүт кыла берсең мүмкүн, бирок башка жагдан Алла берип коет. Мисалы, жашап аткан өмүрлүк жарың жакпаса,
мисалы. Кемчиликтери бар, башкасы, бардык инсанда кемчилик бар. Ошодон пайда болгон зуррияттарда береке болуп калышы мүмкүн. Салиха зуррияттар чыгып калышы мүмкүн. Алымдар чыгып калышы мүмкүн ошол урпактан. Сен бир жагын эле үмүт кылып, экинчи жагдан үмүттү үзүп койбо, башка жагдан да берет Алла. Сенде мал мүлк жок, мисалы. Кыйналып жашайсың, кээде муктаж болосуң, кээде жетет, кээде жетпейт. Баягы кыргызда сөз бар. Башыңа тарсаң аяғыңа жетпейт, аяғыңа тарсаң башыңа жетпейт. Жашоодо кыйналып атасың. Берилбейт атсаң сурап атасың мал дүнүйө. Берилбеди. А бирок сенин ден соолугуң бүтүн го. Бир жагдан берип койду Алла. Балдарың аман го, туура. Эртең менен алхамдулилlah ойгонсоң, бардык балаң, 4 балаң, 5 балаң бардык аманчылыкта ойгонсо, жей турган азык түлүгүң болсо, ден соолугуң бүтүн болсо, андан эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте айткан, ким эртең менен тынччылыкта таң аттырса, ден соолугу бүтүн болуп таң аттырса, үй бүлөсү аманчылыкта таң аттырса, ошол күнгө жетерлик ырыскысы болсо, буга толук жетиштүү нерсе берилип турат деген. Сен малы дүнүйө сурап атасың, бирок берилбей атат, дагы эле жетишпей жашайсың, а ден соолугуң бүтүн го. А бирөөгө Аллах таала малы дүнүйөнү берип койгон, бирок ден соолук, ошол берген малы дүнүйө анын ден соолугуна жарабай атат го. Ошондо кайсысы кымбат болуп атат? Сага берилген ден соолук кымбат. Берилген малы дүнүйөгө карагандачы. Ооба. 9-нчу артыкчылыктары. Бале түшүштөн алдын дуа кылуу балени тосуп коюуга себепкер болот. Дуа кылуу дагы бале түшүштөн алдын себепкер болот. Ошол бале сенин башыңа түшпөсүнө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис айтат: "Вала яруддул кадара илля дуа." Кадарды бир гана дуа кайтарат dedi. Тагдырыңда бир саңа башыңа бале келеткан жазылган. Али келе элек сага. Бирок дуа кылган себебинен ошол бале келбей калышы мүмкүн сага. Себепкер болот. Имам Шаукани айтат, мына ушул хадис жөнүндө. Фихи далилун ала анна субханаху ядфау бидуа ма кад кадаху ала ал-абд ва кад варадат би хадал ахадис касир. Аллах таала пенденин кылган дуасынын себебинен ага келе аткан балелерди тосуп коюшу мүмкүн dedi. Келүүчү балелерди тосуп коюшу мүмкүн. Бул боюнча аябай көптөгөн хадистер келген. Бунун жыйынтыгы Аллах таала бир пендеге тагдырында келе турган бир бале жазылган. Аллах таалага кайрылып дуа кылуусу себебинен, дуа себебинен ошол баледен эмне болушу мүмкүн? Тосулуп калышы мүмкүн dedi. 10-нчу артыкчылыгы. Ад-дуау сабабу ли рафил бала ба'да нузулихи. Башыңа бир бале келди, ошол баленин кетишине дагы себепкер болот дуа dedi. Жогоруда айтканыбыз келе. Азыркысы башыңда бир бале бар. Кандай болбосун сени кайга капага салып, сени ойлондо турган бир бале. Түштү, башыңа келди. Дуа ошол нерсени кайтарат dedi. Ман фатаха лаху минкум бабуд дуа фатахат лаху абуабур рахма. Кимде ким силерден дуанын эшигин ача турган болсо, ага Алланын рахматынын эшиктери ачылат dedi. Алладан сураганы Алла берет. Аллага эң жагымдуу нерсе, суралгандардын катарынан эң жагымдуу нерсе афия. Аманчылыкты Алладан тилөө dedi. Чындыгында дуа саңа келе айткан балени дагы, келип түшкөн балени дагы кетирет. Фа алейкум ибадаллах бид-дуа. Силер дуа кылгыла о Алланын пенделери dedi Пайгамбар саллаллаху алейхи. Ва лихаза яждару бил абди иза важада мин нафсихи нашат ила дуа ва лиқбал алейхи ан ястаксира минху. Мына ошондуктан пендеге милдеттүүсү, эгер дуага болгон берилүү пайда болсо ошол инсанда көп дуа кылсын dedi. Сенде мүмкүн нафил намаздарды көп окуш мүмкүнчүлүк сенде жоктур, бирок дуа кылуу көп мүмкүнчүлүк болсо, көп дуа кылсаң дагы дуаны көбөйтө бер dedi. Дуа дагы ибадат dedi. Fa innahu mujab wa taqdi hadaj bi fadlillah. Себеби дегенде дуа кылуу бул текке кетпейт. Сенин дуаң кабыл болот. Сен сураган нерсе берилбесе, анын ордуна башка нерсе берилет. Алланын фазилети менен иншалла сенин муктаждыгың чечилет. Fa inna fatha abwabur rahma dalilun ala ijabat du'a. Эми Алла тааланын рахмат эшиктери ачылып калуусу сен үчүн дуаңдын кабыл болгондун белгиси болуп аталат dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде айтат. Сактануу, этият болуу Аллахтын жазмышына. Алланын жазып койгон нерсесинен сактануу, этият болуу эч нерсе кайтара албайт муну дейт. Дуадан башка. Алланын жазып койгон тагдырыны, жазмышын эч нерсе кайтара албайт. Миң сактанып, миң этият болсоң дагы кайтара албайт. Бирок дуач сага келе айткан балени дагы, сага түшкөн балени дагы жок болушуна себепкер болот dedi. Чындыгында дуа балени тосуп чыгат дейт. Анан кыяматка чейин бири-бири менен күрөшүп келет дейт. Дуа менен бале. Туурабы? Сен кылып аткан дуа сенин башыңа келип аткан бале менен күрөшөт булар. Кыяматка чейин күрөш боло берет дейт. Дуа кыла берсең, акыры эмне? Балени жеңип чыгат dedi. Демек дуа кылуу адам баласынын кыйынчылыктардан оолак кылууга себепкер болот. Сен талап кылып аткан нерсенин сага келишине дагы себепкер болот. Кайсы муктаждыгың болсо, муктаждыгың чечилишине себепкер болот. Башыңа бир бале түшсө, ошол баледен кутулушуңа дагы себепкер болот. Демек дуада эмне? Дуада сөз көп экен, кылыш керек экен дуаны. Көп кайрылуу. Көп нерсеге муктажбыз, туурабы? Мейли малы дүйнөдөн алдын биз күнөөлөрдүн кечиришине муктажбыз. Тоолордун кабыл болушуна муктажбыз биз. Анан алып малы дүйнөнү анан сурай бересиз. Биринчи тазалан.
Күнөөдөн оолак бол. Анан иншалла дуа кыл, Аллах Таала берет. Кийинки пат темабызда дуанын шарттары дейт. للدعاء شروط عديدة لا بد من توفيرها كي يكون الدعاء مستجابا مقبولا عند الله ومن تلك الشروط ما يلي. Дуанын бир нече шарттары бар дейт. Ошол дуаң кабыл болуш үчүн анын алдынан да мына ошол шарттарын аткарышың керек дейт. Шарттарын аткарбай туруп дуанын кабыл болушун үмүт кылба. Шарттарын айтайлы дейт. Биринчиси ан якуна даи алиман би анна Аллах вахдаху вал кадир ала ижабати дуаихи. Дуа кылып аткан адам билиш керек, бунун дуасыны жалгыз Алла өзү кабыл кылышын дейт. Билиш керек бул адам дейт. Менин дуамды сөзсүз Алла кабыл кылат деп билиш керек. Фала яжлибу лаху наф иллаллах. Ага пайда берип аткандагын Алла, анын кыйынчылыктан тосуп аткандагын Алла. Амма южибул муттара иза дааху ва якшифу су. Запкы чегип муктаж болуп аткандын дуасын кабыл кылып, аны кыйынчылыктан тоскон ким? Бул Алла. Ошондуктан дуа кылып аткан адам эң биринчи шарты билиш керек, менин дуамды Алла кабыл кылат деп. Ва хаза хуа таухидул илми ал-иътиқади таухидул рубубия. Мына ушундай ишенимде болуу бул таухид илми иътиқади болуп аталат. Демек сен Алла менин ибадатымды сөзсүз кабыл кылат. Жаратканым жалгыз деп сен Алланы бекем ишенич менен айтып атасың. Бекем ишенич менен акыйдаңдын бекемдиги менен жараткан Алладан өзү кабыл кылат деп дуа кылып атасың. Экинчиси алла ядуа иллаллах. Алла гана дуа кылуу дейт шарттары. Фала яжузу лаху ан ясала иллаллах. Бир гана Алланын өзүдөн сура. Алладан башкадан суроо жайыз эмес деп. Себеби Алладан башкадан дуа кылып суроо бул ширк болуп аталат. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва аннал масажида лиллахи фала тад'у ма'аллахи ахада." Бул мечиттер Аллага таандык. Мечитте Аллага башка нерсени кошуп шерик кылып дуа кылба dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббасқа айткан хадисинде: "Иза саалта фас'алилла" dedi. Сен бир нерсеге муктаж болсоң, Алладан сура. Ва иза ста'ан фаста'ин билла. Алланын өзүнө гана сүйөн. Алланын өзүнө гана таян dedi. Üçüncü şartı tajannubul isti'cal deydi. Duanın tez kabul bolup ketүүдөн сактануу deydi. Tez kabul boluşun talap kılba. Wa zalika bi alla yasta'jila bi ijabata iza da'a. Dua kılıp ele pende duanın kabul boluşuna şaşpay tursun dedi. Walla yastabdi al ijaba iza ta'khirat. Kechigip atsa kütө tur, kabul bolуп айтса. Сабыр кылып тур. Себеби дегенде шашылуу, дуанын kabul болушуна шашылуу бул дуанын таасирин кетирет дейди. Шашпа, дуа кыла бер, шашпа kabul болушун. Мен кеше дуа кылдым эле, бир жума өттү, эки жума өттү, бир ай өттү, жок. Шашпай тур. Мүмкүн дуаң кабыл болгондур. Же ахиретте аласың, же андан башкасы берилип аткандыр, жогоруда айткандай. Абу Хурайра риваятлаган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Юстажабу ли ахадикум ма лам ю'ajjil." Силердин кылган, бирөөңөрдүн кылган дуасы кабыл болот эгер шашпаса дейт. Якул дауту фалам юстажаб ли. Дуа кылдым, кабыл болбоду деп айтышы мүмкүн. Бизде бар го ушул нерсе, тура. Канча жылдан бери дуа кылам, ушуга жетпедим да. Өзүңдүн көңүлүң көңсөгөн бир нерсе бар, дуа кыласың, жетпейт. Шашпа. Пайгамбарыбыз айтат мына хадисте. Кабыл болот. Эгер шашпасаң болот. Шашпай тур, кабыл болот. Ибн Кайим рахимахуллах айтат: "Ва минал афати аллати тамна аthara дуа алейхи ан ястажила ал-абд ва ястабда ал-ижаба фа ястахсиру ва яд'у дуа." Дуанын кабыл болбой калышына себепкер болгон апааттардын бири дейт. Пенденин дуанын кабыл болушунда шашылып кеткени. Кечигип атса, кечигип атат, дуам кабыл болбой атат деп айтканы апаат болуп аталат. Анан ошентип дуадан үмүт түзөт дагы бир күн дуасын таштап коет. Демек, үмүтсүздүк баягы дуа кылсам дуам кабыл болбой атат деген сенин дуа кылбай коюшуңа да себепкер болот ошол. Шашпай кыла бер, иншалла кабыл болот. Ойлоп көрсөң кабыл болуп эле атат. Мындай жакшы ой жүгүртүп көргүн, сен сураган нерселер берилип атканда. Секин берилип атат да, тура. Аял сурадың, берилди. Мал үйдүнө сурадың, берилип атат. Ырыскынын молчулугун сурадың, ал дагы берилип атат. Көзүңө көрүнбөйбү? Көрүшүң керек ошону. Таамай көзүң менен ачык ойлонуп көрсөң, берилип атат сен сураган нерсе. Данды себип, сууну берип, анан ал өсүп чыгынга чейин шашып кетип эле эгин зарды таштап салгандай эле. Секин өсүп атат. Өспөй атат, чыкпай атат. Дан септим эле, будай септим эле, жүгөрү эктим эле, чыкпай атат. Деп таштап салганга окшош дейт. Шашпа, ол өнүп чыгат. Төртүнчү шарты жакшылык менен гана дуа кылуу. Фа хатта якуна дуа мақбулан индаллах. Аллахтын алдында кабыл болушу فلا بد أن يكون من الخير بعيدا عن الإثم وقطيع الرحم. Күнөөдөн оолак болуу дуа кылганың Аллахтын алдына кабыл болот dedi. Күнөөдөн оолак бол, туган урук менен карым катнашты үзбө, иншалла дуаң кабыл болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте "Юстажабу лил абд ма лам яду би исм ва qati'at rahim." Пенден кылган дуасы кабыл болот. Эгерде ошол күнөө кылып, же болбосо туган урук менен карым катнаштын мамилесин үзүп коюп дуа кылса, дуасы кабыл болбойт. Эгер будан оолак болсо, дуасы кабыл болот dedi. Бешинчиси Аллага болгон ойду түздөө дейт. Бул дагы шарттар. Алла менин дуамды кабыл кылат деген Аллага болгон түз оюң болуш керек. Мына ошондо Алланын алдына кабыл болот. Удуллаха ва антум мухина бил ижаба. Пайгамбарыбыз айтат.
Аллага дуа кылгыла, силер дуам сөзсүз кабыл болот деп ишенип дуа кылгыла. Алла болгон ойду түзөт. Ван Жабирин кал, сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул. Жабир айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жаткан уктум дейт. Кабла вафатихи би салас. Өлүмүдөн 3 жыл алдын dedi. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Силердин бирөөңөр Алла болгон ойду түздөп гана аламдан өтүп кетсин dedi. Алла болгон ойду түздөп милдеттүү. Аллах Таала хадис кудусиде дагы айткан. Ана инда дhanni abdi bi ana ma'ahu hina yadhkuruni. Мен пендемдин оюнда, ал мени эстеп аткан мезгилде аны менен мен биргемин dedi. Пенде ушундай зикир кылат дейт. Алланы эстейт, Алла мени менен бирге деп дейт. Ошондой эле сен Аллага болгон оюңду түзөп дуа кыл, дуамды кабыл кылат дейт, иншалла дуаң кабыл болот. Анан 6-чы шарты худурул калб. Фаянбаги лидаи ан якуна хадирал калб мутафахиман лима якул. Демек, жүрөгүң менен берилип дуа кылышың керек. Анан өзүң сурап аткан нерсени өзүң түшүн дейт. Сен кимге дуа кылып атасың? Сен талап кылган нерсени кимден сурап атасың? Ошону сезе билип жаша. Дуа кылып ат дейт. Ойлонуп эле мындай сурап коюп, дагы токтоп ойлонуп, дагы сурап коюп, дагы ойлонуп, дагы берил жүрөктөн. Тилиң менен эле айтып кое бербе. Тил эле сүйлөп койбосун ал. Аллахым береке бар. Аллахым өзүң тапканыңыздан малым менен береке. Узак өмүр бейке иман бер. Дебе сен мындай берилип дуа кыл. Жүрөк менен берил. Нени сурасаң берилип мыкты деңгээлде аткар. Иншалла дуаң кабыл болот. Анан дуанын адептери бар экен. Ушу менен сабагыбызды аяктайт экенбиз, Хунака адаб юхсину тавафуруха кай якуна дуа камила. Дуаң толук болуш үчүн дуанын адептери бар дейт. Ва минха сана ала Аллах кабла дуа. Дуадан алдын Аллах Таалага мактоо айт, макты сана айт. Аллахым сага мактоолор болсун, сага шүгүрлөр болсун. Берген нематыңа шүгүр Аллах, көргөзгөнүңө шүгүр, бергениңе шүгүр. Мактоо айт. Андан кийин пайгамбарыбызга салам салаваттарды айт. Дуадан алдын. Анан күнөөңдү мойнуңа ал дейт. Кетирип аткан сен күнөөңдүн кечиришин талап кылып атсаң, күнөөңдү мойнуңа ал сен. Кетирген катачылыгыңды да мойнуңа ал. Ооба, мен кылдым. Мен кетирдим Аллах. Билем өзүмдүн кетирген катачылыгымды, Аллахым өзүң кечирди, Аллага берил, жалбар, Алладан коркуп, Алладан үмүт кылып, Аллага берилүү менен дуа кыл. Мына ошолардын бардыгы эмне? Адеп болуп атат. Вал азм фил масала. Ошол сурап аткан нерсеңе дайыми бол. Дайыма сура, бекем сурай бер. Бир күн сурап кийин сурабай калба. Неге муктажсың? Дайым сурай бер аны. Токтотуп койбо, кабыл болбоду деп туруп токтотуп койбой дейт. Сурай бер кайра. Кандай абал болбосун дуа кыл сен дейт. Анан 3 жолудан сурап дуа кыл дейт. Бул дагы дуанын адептеринен дейт. Нени сурап атсаң 3 жолу сурап дуа кыл дейт. Кыбланы карап дуа кыл. Бул дагы адептеринен. Колду көтөрүп дуа кыл. Бул дагы адептерден. Дарат менен дуа кыл. Мисвак колдонуп дуа кыл. Дуа кабыл болушуга ылайыктуу жерлерди тандап дуа кыл. Кайсыл жерлер ыңгайлуу? Сен мисалы жараткан Алладан сурап атканда, сага кайсыл жер ыңгайлуу? Сен дуа кылып убакытка. Сен жалгыз Алла менен жүздөнүп дуа кылып аткан мезгилде сага кайсыл жер ыңгайлуу? Элдердин арасыбы же эч ким жок жерби? Ошол жерлерди кара. Кээ бирлер жалгыз отурганда дуа кылбайт да, анан жамаат менен отурганда жа берилип дуа кылып калат да. Туурабы? Мында кылып туап сурап калат. Үйдө да ошону сурайсың өзүң калганда, мисалы. Түндө мисалы, тар светти өчүрүп туруп, жайнап салып туруп дуа. Сени менен Алладан башка эч ким болбосун. Мына ошондо берилип сура. Ал мезгилде сурай албай көпчүлүктө сурасаң, ол рияга айланып кетиши мүмкүн. Эл көрсүн, эл уксун аралашып кетиши мүмкүн. Туурабы? Я Рахман, я Рахим деп дуа кыл. Би рахматика астагиф деп сура. Ырайымдуулардын ырайымдуусу. Аллахым сенин ырайымыңды ортого коюп мен сенден жардам сурайм. Аллахым өзүң жардам бер. Дуанын адептеринен дагы дейт, үндү пас кылып суроо дейт. Жаратканым Алла деп кыйкырып алба дейт да. Үндү пас кылып сурай бер. Себеби ал үндү бийик кылып көтөрүү да жаныңдагы эле огузу болуп кетет да. Туурабы? Дуанын Куранда, сүннөттө көрсөтүлгөн дуалардын эң жакшы мыктыларын тандап алып дуа кыл. Үйрөнүп ал, жаттап ал дейт дуаларда. Биз жана экинчи күндө өтүп атабыз го сүннөт. Мына ошолордо дуалар да келет иншалла. Ошолордон үйрөнүп аласыңар, Анан дуанын адептерден биринчи өзүңө башла дейт. Бир мезгилдер уккан элек. Биринчи сен башка бирөөгө сура, анан өзүңө сура. Себеби дегенде башка бирөөгө сурагандан кийин анан сага берилет деп. Жок. Биринчи өзүңдөн башла. Алла, бекем ыйман бер. Малы дүнүйө бер, узак өмүр бер. Сура, каалаган нерсеңди сура. Анан сага бирөө дуа кылып, анан ого кош. Анан аны кошуп кетсең болот, Ооба. Мусулман бир туугандарыңа дагы дуа кылышты унутпа дейт. Дуанын адептеринен. Дуа кылып кое бер. Дуанын кабыл болуш себептери да бар экен. Дуа кылып аткан мезгилде сенде ихлас болсун дейт. Кувватур ража, үмүт кылуудун күчтүүсү болсун дейт. Берилип атканың аябай бекем болсун дейт. Алладан сен кылып аткан үмүт болсун, берилет сөзсүз деген нерсе болсун дейт. Тооба болсун сенде. Зулумдуктан алыс бол, залым болуштан. Гафилеттен алыс бол дейт. Көп салих амалдарды аткарып дуа кыл дейт,
жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтар, Аллага жакында, фарз намаздарды аткар, ата-энеге жакшылык кыл, тууган урук менен карым-катнашта бол. Мына ушулардын бардыгы дуанын кабыл болушуна себепкер болот. Ошого адам баласы, мусулман адам айрыкча жалбарып дуа кылып аткан мезгилдерде мына ушул адептериге дагы риая кылып жакшы көңүл буруп аткара турган болсо, иншалла бунун дуалары кабыл болот. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.